Түзөөдө Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Йеменден атайын баяндама, 3 жылга созулган жарандык согуштан улам миллиондогондор ачарчылыкка туш болууда. Оган аскерлери АКШнын жардамы менен машыгуудан өтүүдө. Алар талиптерге каршы күрөштү улантып, өкмөт көзөмөлдөгөн аймакты кеңейтүүнү көздөйт. Йемендеги жарандык согуш 3 жылдан бери уланып, жергиликтүү тургундар кыйынчылыктарга туш болууда. Бириккен Улуттар уюмунун 2 баяндамасы BBC'нин колуна тийди. Анда уюм согушуп жаткан 2 тарап жаш балдарга зыян келтирип жатканы жана Сауд Арабиясы аймакка азык-түлүк менен дары-дармек жеткирүүгө тоскоолдук жаратып жатканы айтылат. Мамлекетте 17 миллион адам эмдиги жолу качан тамакка жетээрин билбейт. Йемендеги абалды дүйнөдөгү эң каттуу гуманитардык кризис деп аташууда. Өлкөдө 7 миллион тургун ачарчылыкка туш болууда. Сауд Арабиясы баш болгон коалиция Йемендин өкмөтүн колдойт. Коалицияга Перс булуңундагы айрым мамлекеттер жана АКШ менен Британия дагы кирет. Ал эми хусит козголоңчулары Иран колдойт. BBC хусит козголоңчулары көзөмөлдөгөн Ходейда шаарын көрүп келди. Эмдиги тасмадагы айрым кадрлар көңүлгө оор тийиши мүмкүн. Йемендин балдары согушту көрүп чоңоюшту. Ходейда шаарынын борбордук ооруканасында согуштан жабыркаган балдар жык-чыйма толгон. Бул балдар төрөлгөн мамлекет талкаланып, жергиликтүүлөр ачкачылыкка туш болду. Дарыгер Зухейри менен биз биринчи жолу былтыр кезиккенбиз. Ал абал кескин начарлаганын айтат. Азык-түлүк тартыш болуп, жетиштүү тамак жебей ооруп келген балдардын саны көбөйдү. Бир гана жакыр жашаган балдарын алып келип жаткан жок. Өлкөнүн орто катмарындагы ачарчылыкка туш болду. Дарыгер бизди 3 жаштагы Ала менен кезиктирди. Анын иммундук системасынын алы келбей, абалы оор. Доктурлар жаш баланы тез арада реанимацияга жаткыруу зарыл экенин белгилешүүдө. Бирок жетиштүү орун жок болуп жатат. Ала алы жок кусуп ич өтүп келди. Мен аны биринчи жолу көргөндө ал абдан арык болчу. Биз сүйлөшүп жатканда доктурлар жүгүрүп келип реанимацияда орун бошоду деп Аланы алып кетишти. Өлкөдө саналуу гана бейтапкана иштеп жатат. Бирок бул оорукана кыйынчылыктардан улам жабылышы ыктымал. Сауд Арабия колдогон Йемендин өкмөтү менен хусит козголоңчулардын ортосундагы согуш 3 жылдан бери созулуп келет. Чөлкөмдүн эң бай мамлекети аймактагы эң жакыр өлкөнү абадан бутага алууда. Миңдегендер курман болуп, миллиондогондор аргасыз жер которду. Калааны кыдырсаңыз, турак жайсыз калган тургундарды кезиктиресиз. Чек аралар жабылып, бул кишилер эч жакка кача албайт. Дүйнөлүк азык-түлүк программасы колунан келгенин жасап жатат. Арине ал жетишсиз экени бышык. Азык-түлүк согушта колдонулган куралга айланбашы зарыл. Жазыксыз адамдарга керектүү азык-түлүктүн 95% бул порттон келет. Эгерде портты бутага алышып, ал талкаланса, миңдеген жаш балдар, миллиондогон кишилер көз жумат. Аланын энеси бизге байланышып, ооруканага тез келгиле деп чакырды. Баланын абалы начарлап, биз келгиче ал чарчап калды. Менин жүрөгүм кысылып ооруп жатат. Жаш бала каза болгон сайын менин бир бөлүгүм өлгөндөй болом. Ала бизге жума күнү келген. Биз анын өмүрүн сактап калышыбыз керек эле. Бирок менин колуман эчтеке келген жок. Атасы уулу менен коштошуп жатканда Аланын үй бүлөсү баарын тартып алууну өтүнүштү. Алар дүйнө коомчулугуна Йемендеги абалды көрсөтүүнү каалашат. 3 жаштагы бала ачкачылыктан көз жумду. Ал бир гана кыйроону көрүп, аягында согуш анын өмүрүн алды. Түзөөдө BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. АКШнын коргоо министри Джим Матис Түркиянын президенти Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, эки тарап Вашингтондун Сириядагы күрттөргө курал жөнөтүү долбоорун талкууга алышты. АКШ Сириядагы күрттөр өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко каршы натыйжалуу күрөш жүргүзүп келгенин айтат. Түркия болсо айтылган топторду тыюу салынган Күрт жумушчу партиясына байланышы бар деп АКШнын кадамына каршы болуп келген.
АКШ Египеттин өкмөтү адам укуктары боюнча абалды оңдогон жок деп мамлекетке жардамын кыскартты. Каир бул кадамды кескин сынга алды. Египет бул чечим эки мамлекеттин алакаларына жана кызыкчылыктарына терс таасир этет деп билдирди. Өткөн айда Кытай менен Түндүк Кореянын соода алакалары төмөндөгөнү маалымдалууда. Пхеньян негизинен Кытайга экспорттогону үчүн бул көрүнүш Түндүк Кореянын экономикасына чоң сокку болушу ыктымал. Бажы кызматынын көрсөткүчүнө ылайык, өткөн жылга салыштырмалуу Кытайдын Түндүк Кореядан импорту 30%га кыскарган. Буга Түндүк Кореядан көмүр импорттоого санкция киргизилгени себеп болду. АКШнын президенти кечээ Ооганстанга кошумча аскер жөнөтүү долбоорун жарсалды. Президент Трамп Ооган өкмөтү дагы жоопкерчиликти алышы керек деп белгиледи. Бирок өкмөт күчтөрү Ооганстандын жарымын гана көзөмөлдөйт. Талибан кыймылы болсо аскердик аракеттерин күчөтүп, көптөгөн аймактарды басып алууда. Кабулда армияга жаңыдан кошулган Ооган аскерлери машыгууда. Аскердик окуу жайы Ооганстандагы эң ири борбордун бири. Бир нече айдан кийин машыгып жаткан жаш аскерлердин көбү талиптерге каршы салгылашууга жөнөтүлөт. 2,5 жылдан бери негизги салгылашууларды эл аралык күчтөр эмес, Ооганстандын жоокерлери өздөрү жүргүзүп келатат. Алар көптөгөн адамдык жоготууларга туш болуп жатканында шек жок. Миңдегендер өмүрүнөн айрылышты. Бирок өлкөдөгү зомбулуктун деңгээли төмөндөй элек. Быйыл жарым жылдын ичинде 1600 жакын тургун каза болду. Өкмөт өлкөнүн жарымын гана көзөмөлдөйт. Ошол себептен президент Трамптын Ооганстанда талиптерге каршы согушту улантуу долбоорун жергиликтүү расмийлер жылуу кабыл алды. Биз коңшу мамлекеттерге террористтерге баш калкалоо бербегиле деп эскертүү бердик. Ооганстандын коопсуздук күчтөрү буга окшош чабуулдар коңшу Пакистанда даярдалат деп белгилеп келатат. Пакистан болсо дооматтарды четке кагып, өздөрүнүн армиясы көп жоготууларга дуушар болгонун айтат. Пакистан көптөгөн адамдык жоготууларга туш болду. Аймакта 30-40 миң киши курман болду. 100 миң тургун жаракат алды. Күн сайын жоокерлерибиз каза таап жатат. Жайкын тургундар дагы курман болуп жатат. Анан бизге жетиштүү чара көрбөй жатасыңар деп айтуу адилетсиздик. Президент Трамп аскердик аракеттер менен согушту токтотууга мүмкүн эмес экенин түшүнгөндөй. Эми Ооганстандагы Талибан кыймылы менен кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн деп айтылууда. Арине учурда машыгып жаткан миңдеген жаш балдар согушка аттанып, көптөрү артка кайтпай калары да бышык. Эми спорт. Уэйн Руни эл аралык футболдон кете турарын айтты. Ал Англия курамасы үчүн эң көп гол киргизген футболчу. Руни дүйнөлүк чемпионатка жолдомо алуу беттештерине кураманын мүчөсү катары чакырылган. Бирок спортчу Англиянын капитаны болгонуна сыймыктанганын айтып, эл аралык спорттон кетерин жарсалды. Барселона мурдагы чабуулчусу Неймарды $100 миллион кайтарып бер деп сотко кайрылгандан кийин ПСЖнын жылдызы Доарызды сотто талашам деп билдирди. Барселона Неймарга 5 жылдык келишим сунуштап, ал кол койгону үчүн $10 миллион берген экен. 9 айдан кийин Неймар ПСЖга өтүп, дүйнөлүк рекордту жаңыртты. Чабуулчу тескерисинче Барселона ага каражат карыз экенин маалымдады. Жаңылыктардын соңунда Далмат балык улоочу кайыктарынын жарышы тууралуу. Хорватияда дүйнөнүн ар бурчунан келген спортчулар чогулуп, мелдешке катышат экен. Байыркы кайыктар менен жарышуу маданиятты даңазалоого багытталган. Фестивалга каалагандар катышып, деңизде керектүү өнөрлөрдү үйрөнүп кете алат. Спортчулар эң мыкты кайык, парус, калак жана аркан үчүн сыйлык алышат экен. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан Кыргызстандын ак илбирсти сактоо аракети тууралуу макалабызды окусаңыз болот. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.